Бул китептер окуучулар үчүн жаңы окуу жылында келген. Бул өзүңүздөр көрүп турган кыргыз тили китеби 6-класстар үчүн чыгарылган. Бул китептин 16-беттен 33-бет деп жазылып турат. Демек, 16-беттен 33-бетке чейин барагы жок. Ал эми бул технология деген китеп 5-класстар үчүн чыгарылган экен. Бул китептин дагы 16-беттен 33-бетке чейин барагы жок. Ош шаарына жаңы окуу жылында 5-6-класстар үчүн жалпы 12 предметтин окуу китеби келген. Алардын ичинен география, кыргыз тили, математика китептеринде грамматикалык каталар, көнүгүү, айрым мисалдар туура эмес берилгендигин мугалимдер айтууда. Келген жаңы китептердин айрым беттери актай, тексттер жана китептин 1-бетиндеги улуттук символикалар тетири басылган. Жаңы чыккан англис тили китеби. Мына бул англис тили китебинин жалпы турушу ушул. Ал эми мына бул алгачкы китептин 1-бетиндеги мамлекеттик символикалар көрүңүздөр. Тетири, бет, барактар, жазылыштар оң. Ал эми белги, тетири, бүт тетири. Мына аны мынтип окуш керек. Мына мындай кылып окуш керек. Эреже боюнча. Бирок бул жак китептин башталышы. Номер 5 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинин китепканачысы китептерди өткөрүп алганда каталарды байкаган эмес. Китептеги каталар мугалимдер окуучуларга сабак өтө баштаганда билинген. Мектепке канча китеп келген жана кайсы китепте кандай каталар бар экендиги жөнүндө Вера Айым айтып берди. Во всех школах есть по одному, по два, чуть-чуть учебников, много нет. А вот тут география ошибки, учитель сказал. Вот в 6 класс география ошибки. Но ошибки я не знаю какие, учитель знает. Гүлнара Мирзаева 20 жылдан бери окуучуларга кыргыз тилинен сабак берет. Айтымында кыргыз тилде ар бир сөз туура жазылышы керек. Эгерде бир сөздө бир табынганын орду өзгөрсө, ал сөз бүтүндөй башка маанини берип калышы ыктымал. Басмадан 5-6-класстар үчүн чыккан кыргыз тил китебинде мындай каталар бар экендигин айтып нааразы болууда. Кээ бир сөздөрдү жазып барат эле эң аякка тамгасы жок. Же болбосо о менен анын айырмасы бар да. Кал деген сөз менен кол, ана көл деген сөзүн тыбыштардын окулганда, айтылганда айырмасы бар да. Мааниси бузулат да сөзүн. Бирок ошондой каталар бар да. Мен ойлойм, бул жерде кандайдыр бир тилди жеткиликтүү түшүнбөгөн басылманын кызматкерлери иштегенби деп ойлойм. Буга чейин номер 5 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинде китептер жетишсиз болуп, мугалимдерге сабак өтүү кыйынга турган. Мындан окуучулар да кыйналып кыргыз тилинин электрондук түрүн көчүрүп окушкан. Быйылкы жылы жаңы китеп келди деген кубанууда көпкө созулган жок. Тескерисинче Гүлнара Мирзаеваны китептеги каталар ойлондуруп баштады. Өзүбүз оңдоп алабыз деген менен 150 окуучу болсо, анын көп болсо 3-сөсүн оңдойбуз, же бир класста отурган 30 баланын бир сабагын оңдойбуз. Алы үй тапшырмасын аткарыш керек, башка учурда окуш керек, кантип окуйт. Анан кантип биз адамдардан, кайра ошол окуучулардан аң сезимдүү, жеткиликтүү, даана түшүнүктөрдү талап кылабыз. Китеп окуп кармап отурган нерсебиз ката болгондон кийин, демек биз андан жыйынтыкты жакшы чыгара албайбыз. Булар эми жеке эле Ош шаарында эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча ошол көйгөй болуп жатат. Эми бул китептердин арасында ооба актай барактар чыгып калгандар болуп атат, туура эмес сөздөр туура эмес басылып калгандар болуп атат. Ошолорду оңдоп колдонуп жатабыз бүгүн. Аны колдонбосок болбойт. Ош шаарында кыргыз тілдүү мектептерге таратылган 5-6-класстардын 10.800 китебинде, орус тілдүү мектептерге таратылган 35.280 китепте, өзбек тілдүү мектептерге таратылган 8.400 китепте, жалпысынан 54.000 нуска китептен каталар табылган. Мындай көйгөй өлкөнүн башка аймактарында дагы кездешкен. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөн, жаңылыктар.